алсаңыз өзүңүздөргө ыңгайлуу болот. Так, андан кийин менде персонал 2 болуп жазылып калды, өчүрө албай жатам, жазуу байланышкан деп өчпөй жатат. Көбүнчө эле персоналды мисалы двойник болуп калышы мүмкүн. Бул башында биз жаңы китептен өтөт, сиздер эгерде жаңы китепти толуктаган болсоңуздар, аны сиз бул жака жазбаңыздар деп айтканбыз, эмнегедир ката болуп жазылып калган, ошол себептен бирөөсүн өчүрүүгө азыркы учурда аракет кылып атасыздар. Ал үчүн мисалы байланышкан маалымат бар десе, сиздер анын классын текшересиздер. Балким класс жетекчи ошол себептен сиздики ал өчүрүлбөй жатат. Анткени үчүн байланышкан маалымат бар болгондо система өчүрбөйт. Персоналга киресиз, өчүрүүгө аракет кылууга, мынакей өчүрүү деген кнопкасын басканда, мынакей меники өчпөй жатат. Бул эмне менен байланышкан десеңиз, бул жерде мынакей список турат. Мынакей бардыгы 0, 0, 0, 0 деп турат, анан кийин бир жерде эле 1 деп турат. Бул предметтер менен байланышкан экен. Сиз буга чейин аны сабактарга кошкон экенсиз. Ушул сабактан берет деп. Ошол себептен мен аны азыркы учурда академиялыкка киребин, предметтерге киребин, предметтердин ичинде редактировать деп басышым керек. Так, мынакей редактировать деп басам азыр, мынакей. Анан мугалимин алып коёмун ал жактан. Мынакей мугалимди X деп басып коём, бул жерде жок болуп кетет. Бош калды мугалими, сактоону басамын. Ошондон кийин гана жанагы мугалимди биз өчүрсөк боло берет. А балким сиздики өчүрүп атканда ал жерде класс анан группа деп турат, 1 деп турат. Ал учурда класстарга киресиз. Класстардан мынакей. Так, азыр 1 мүнөт. Мен сиздерге мисал катары көрсөтөмүн. Бул жерден мисалы бир класска киргенден кийин аны редактировать деп басасыз. Бул жерде класстык мугалимдин аты чыгып аткан болот. Ошону сиз бош калтырып коесуз болгону, мынакей. Мугалимди бош калтыруу десеңиз, анда болду. Ошол мугалим ал бул класска байланыштуу эмес болуп калат. Сактоону басып коесуз. Анан 1 эмес 2 деп жазылып калган болушу мүмкүн. Анда быйылкы жылкы эмес, балким былтыркы жылкыда дагы классы бар болуп калышы мүмкүн. Анткени үчүн былтыркы жылда дагы класстар сакталат да. Ошол себептен былтыркы классын дагы текшерип көрөңүз. 2019-20. 2019-20га киресиз, керектүү классын тандайсыз, мисалы 4-класска берчеле деп айтсаңыз, анан классына кирип редактировать басасыз. Редактировать басасыз. Класстык мугалимди бош калтырасыз. Анан сактоону басып туруп, аны өчүрүүгө аракет кыласыздар. Көбүнчө ушул процесстер. Эгерде сиздердики мисалы башка болсо, анда сиз бизге так жазыңыз. Мисалы байланышкан маалыматы башкача экен деп анан сүрөтүн ошол 1, 2 деген сан кайсыл жерде болсо ошону жаздырып жиберсеңиз, биз сизге жардам беребиз, аракет кылабыз. Негизи ушул эле байланыштар болот, көбүнчө ошон үчүн өчпөй калат.